Мирбек Атабеков көрөрмандарынан эмнени суранды. Белгилүү ырчы Мирбек Атабеков окурмандарга кайрылды. Жакында менин аткаруумдагы жаңы ырларды күтүп жаткан жалпы көрөрмандарыма бир аз сабыр топтоп туруңуздар демекчимин. Себеби ар бир чыгармамды өтө кылдат мамиле менен аткарып, толук бүткөн варианттарын назарыңыздарга тартууламакчымын. Ал эми бүт элек чийки ырларымды YouTube каналына жүктөгөн мырзайымдарга ал нерседен алыс болууга өтүнөм. Себеби баары мыйзам чегинде. Эң алгач адамгерчилик мыйзамдарына келип такалат, деп жазды Атабеков. Белгилей кетсек, Мирбек Атабековдун аткарган ырлары бат эле хитке айланып кетет. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Ырчы Анжелика үй бүлөсү менен бедуиндерге конокко барды. Ырчы Анжелика Кайратова үй бүлөсү менен Египетте эс алууда. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Бүгүн өзүмдү болушунча Шарм-эш-Шейхтин жашоочуларындай сезүүнү чечтим. Эң кымбат мейманканадан бир нече саат мурда чыгып, бедуиндерге бардык, деп билдирди Ырчы. Анын эс алуусунун бир учурун төмөнкү видеодон көрсөңүздөр болот. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Шайыр Касмалиева кантип эркеледи. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касмалиева өзүнүн социалдык түйүндөгү баракчасына видео жүктөп, жаш эмессин деп сындагыла, бирок мен актрисамын, туура түшүнгүлө, өмүргө эркеледим, деп жазды. Ошондой эле ал өзү сценарийин жазган жаңы кинолору жарыкка ушул аптада чыгаарын маалымдады. Катуу айкырганымды угуп койгула. Чайкана ТВ жамааты менен иштешкениме 8 айдын жүзү болду. Сценарий жазып, 8 кыска метраждуу тасма жаралды. Бардыгы жашоодо болгон окуялар. Анын ичинде акыркы 3 тасманы режиссер катарында тарттым. Кинолордун көбүндө менден окуган таланттуу окуучуларым ойноп жатышат. Театрда ойноп, черимди жаза албаганым кино талаасына оргуштап чыгып жатат. Кудайыма миң мертебе шүгүр, деп билдирди Касмалиева. Маалымат булагы Барометр KG сайты. Сыймык Бейшекеев: Америкада биротоло жашап калуу оюмда жок. Биздин иш жаңы башталды. Буйруса чоң ийгиликтер алдыда. Боордошторго амандык каалап коюңуздар. Куда кааласа сентябрь айында биздин иш чараны колдоп, бир ай убакытка мастер-класс өтүү үчүн СССРдин эл артисткасы Самара Токтакунова эжебиз келип, чоң кара күүлөрдөн үйрөтөт. Мекен сенин кадырың кандай бийик, мээримиңе балкыймын төбөм көккө тийип. Бөздөн жумшак болсо дагы шарты мыкты, бөтөн жерди кое албаймын сенден сүйүп. Менин өлкөм мөмө сымал жаңы бышкан, мээрим төгүп сагынтат шагын ийип. Сыймык агай: Америкадагы кыргыз жарандары үчүн комуз мектебин ачуу идеясы эмнеден улам жаралды? Комуз мектебин ачуу идеясы мен алгачкы жолу Америкага келгенде, тагыраагы 2013-жылы эле пайда болгон. Кыргыз балдарынын бөтөн элдин маданиятына, үрп-адатына таасирленбей, өзүбүздүн салт санаабыз менен комуз үнүн угуп өсүшсө деп тилек кылгам. Идеямды ошол кезде кыргыз комьюнити борборунда иштеген Улук Болушев деген жигитке айтсам, эң сонун идея, байке, качан келсеңиз колдойбуз, деп айткан эле. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип, идеямды ишке ашыруунун убакты сааты 6 жылга аяк басканда чыгып отурат. Мектепти убактылуу Сыймык Бейшекеевдин комуз ыр үйрөтүү мектеби деп атадык. Эми расмий түрдө каттап, алгач Американын башка бардык штаттарына, анан Европанын шаарларына ачуу тилегибиз бар. Мугалим катары жалгыз өзүңүз эле иштейсизби? Канча окуучуңуз бар? Азырынча жалгыз эле үйрөтүп жатам. Виза маселеси чечилсе, Кыргызстандагы профессионал комузчуларды ай сайын чакырып турабыз деген пландарыбыз бар. Учурда менин мектебимде 6 жаштан 63 жашка чейинки 30дай окуучум бар. Каалоочуларга эч кандай талаптар коюлбайт. Жаш өзгөчөлүктөрү да чектелбейт. Кимдин комуз үйрөнүүгө каалоосу күч болсо, бардыгына эшигибиз ачык. Окуучуларым 4 сабактан кийин эле комузду кадимкидей черте башташты. Алды 4төн ыр күүлөрдү үйрөнүп чертип, ырдап калышты. Орозо учурунда Ооз Ачарда 300 адамдын алдына чыгып чертишти. Көргөндөр абдан жакшы кабыл алышты. Азырынча ар бир үйрөнүүчүгө жумасына 2 жолудан сабак болуп жатат. Төлөмүндө көпчүлүк менен кеңешип, баарынын капчыгына туура келгидей кылып, бул маселени чечип алганбыз. Мен дагы алар дагы нааразы эмес. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Самара Каримова миллион алых росырын заманбап аткарып чыкты. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Самара Каримова миллион алых рос аттуу ырды жалпы айымдарга белек катары арнады. Бүтүндөй аалам сүйгөн Алла Пугачеванын репертуарынан миллион алых рос ыры жалпы айымдарга ыр белек болсун. Толук версиясын менин YouTube каналымдан уга аласыздар. Аранжировка, записти Ташкенттен жасаттым. Заманбап кылып бир аз темп коштук. Кудайым буйруса күздө октябрь айында Москва шаарында чоң концерттик залда жеке концерт берем деп жазды ырчы. Маалымат булагы Барометр KG сайты.
Перизат Дөөлөтбакова сынакты аткаруу үчүн бир күндүн ичинде ыр жазгам. Мындан 5 жыл мурун ырчылыкка баш отум менен кирем деп билектирүү аттангам. Бирок жаңыдан аралашка баштаганда эле шоу дүйнөдөн көңүлүм калып калган дейт бүгүнкү маектешим Перизат Дөөлөтбакова. Бирок жан дүйнөсү ырга жакын болгондуктан деле ыр жазып, обон жаратып, интернет айдыңында гана өзүнүн көрөрмандарын топтоп алганын айтып, бул анын аз да болсо чыгармачылыктагы жеңиш экенин баса белгиледи. Перизат, кандайсың? Сенин ырчы Самат Дөөлөтбаковдун карындашы экениң баарыбызга жаңылык болду. Шоу бизнестен кабары жоктор үчүн жаңылык эле болду окшойт албетте. Бирок байкем ырчы болгондуктан көпчүлүк чыгармачыл адамдар мени жакшы эле таанышчу. Негизи качантан бери ырдай баштагансың? Мурун сенин чыгармачыл чөйрөдөн көргөн эмес элек. Мындан 5 жыл мурун шоу бизнеске аттанам деп аябай даярданып, кандай гана музыкалык сынактар болбосун катышып жүрдүм. Турквизион сынагына катышууга жолдомо алып, ал сынактын талабына ылайык ырды бир түндө сөзү, обону менен кошо даяр кылгам. Ал чыгармам кыялдануу деп аталган. Анда ырлардын сөзүн, обонун жазып калчудагы талантың бар турбайбы? Оба, менде илкам пайда болгондо биринчи ырдын сөздөрү оюма келет. Анан дароо ошол ырга ылайык музыка жаза салам. Байкең шоу бизнесте орду бар адам эмеспи? Сенин жылдыз болушуңа жардам береби? Самат байкем менин шоу дүйнөдөн алыс эле болгонумду каалайт. Анын үстүнө мен бой жеткенден тартып эле өзүмдү өзүм багып келем. Анткени ата-энеме, бир туугандарыма жүк арткым келбейт. Бир туугандарың жөнүндө кеп козголуп калды. Үйдө канча бир туугансыңар? Сен ата-энеңдин көкүрөк күчүгү болсоң керек. Үйдө 4 бир туугандын эң кичүүсүмүн. Самат байкемден тышкарыдагы бир байкем, анан эжем бар. 1994-жылы Токмок шаарында төрөлгөм. Балалыгым дээрлик ошол шаарда өттү. Учурда эмне менен алексиң? Окуйсуңбу же иштейсиңби? Негизи Ататүрк Ала Тоо университетинин менеджмент факультетинин бизнести башкаруу бөлүмүн бүтүргөм. Азыр кесибим боюнча иштебесем дагы ошонун бир жагын алып кетип жатам десем болот. Башкача айтканда SMM менеджермин. Бул тармак боюнча көп жерде курулуш тармагында, балдар бакчасында, мектепте, медициналык борборлордо иштедим. Бул кесип менен эмне жумуш аткарасың? Бул азыркы жаш муундун кесиби десем жаңылышпайм. Азыр социалдык тармактар күч алып жаткан заман эмеспи? SMM менеджердин кызматы бул кандай гана чөйрө болбосун, алардын чыгарган продукцияларын социалдык тармактар аркылуу жарнамалоо, кардарларды өздөрүнө тартуу болуу эсептелинет. Эми ушун менен сени келечекте шоу бизнестин туруктуу өкүлү катары сахнадан көрө алабызбы? Чынын айтканда бул чөйрөгө баш отум менен киргим келбейт. Анткени башында айтып кетпедимби? Аябай аракет кылгам ушул тармакта өз ордумду тапканга. Бирок чыгармачыл чөйрөгө аралашуу үчүн ошончолук дем күч керек экен. Мен жаңыдан аралашканда эле бул тармактын кыз кишиге кыйыныраак болуп калаарын түшүнүп, алыс эле болууну чечкем. Анда азыр сенин ырдап чыгып жатканыңды кандай түшүнсөк болот? Мен ырдай берем, ырларды жаздыра берем. Бирок интернет чөйрөсүндө гана өз ордумду таап, өзүмдүн көрөрмандарымды тапканым эле чоң жеңиш. Мисалы, бир убакта абдан популярдуу болуп турган Ралия аттуу ырчы кыз, Абир Касенов сыяктуу ырчылар элге аябай таанымал болсо дагы өзүнүн гана аудиториясы бар ырчылар. Азыр көп ырдабай калышса дагы кайсы бир ырлары көрөрмандарынын жүрөгүндө деле сакталып калган. Мен дагы дал ошол ырчылардай болгум келет. Самат Дөөлөтбаков менен дуэт ырдаган соң эл оозуна алынып кеттиң. Чогуу ырдоо сунушун мындан 5 жыл мурун Самат байкем киргизген. Бирок ал ошол бойдон унутулуп калган болчу. Азыр өзүмдүн жеке YouTube каналымда активдүү алып барып жатканыма байланыштуу мага кененирээк контент керек болуп, Самат байкеме чалып, баягы сунушуңузду эми ишке ашыралы, келиңиз чогуу ыр жаздыралы дедим. Байкем дароо эле макул болуп, орусиялык Непара тобунун Они знакомы давно аттуу ырын биргеликте аткарып калдык. Интернеттеги катталуучуларың жалаң жакшы пикирлерин калтырышканын байкадык. Сын пикир угалдыңбы? Мен бир нерсени жүрөгүмө бат кабыл алам. Ошондуктан ырды интернет баракчама жүктөгөндө аябай чочуладым. Эми эл кандай ой айтышат болду экен, жаман сөз жазып коюшса кантем деп. Бирок мени сүйүнткөнү баары тең жакшы гана пикирлерин калтырышыптыр. Сени көпчүлүк жеңең Аида Дөөлөтбаковага окшоштуруп жүрүшөт. Мүнөзүңөр дагы окшоштуктар барбы? Оба, экөөбүздү окшошсуңар деп көптөр айтышат. Чынында эле боёнгонубуз, бет түзүлүшүбүз окшошуп кетет. Бирок мүнөзүбүз экөөбүздүкү асман менен жерде эки башка. Ал шайыр шатман жүргөн айым болсо, менин мүнөзүм токтоо. Экөөңөрдүн мамилеңер кандай? Мен Самат байкемден 10 жаш кичүүмүн. Ошондуктан байкемди кандай сыйласам, жеңемди дагы ошондой сыйлайм.
Ушундай акылдуу, татынакай таланттуу кыздын жүрөгүн багындырам деген жигиттер көп болсо керек. Турмушта ар кандай кырдаалдар болот экен. Мен мындан 2 жыл мурун турмуш куруп, өкүнүчтүүсү Кайра жолдошум экөөбүз эки башка жолду тандап кеткенбиз. Кайын журтум эң сонун адамдар. Аларды абдан сыйлайм. Бирок жолдошуң менен тил табышпасаң, алар менен сый болгонуң деле мааниге ээ болбой калат экен. Анын үстүнө жашыраак турмуш куруп алган окшойм деп ойлоп кетем. 21 жашта эле болчумун. Ойлосом жарым жылдай эле сүйлөшүптүрбүз. Мунун баары бир чети мен үчүн чоң сабак болсо, экинчиден турмуштук сыноо болду деп түшүнөм. Учурда мени ар тараптан колдогон мырзам бар. Кудайга шүгүр. Булак аргумент KG сайты.